Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Бизде ошол 60-70-80%га чейинки мекендештерибиз бизди Москвадан көрөт. Москвада болуп аткан жагдайларды айтып турушум керек болуп атат. Мен дагы баягы алдамайлардын жаңыча түрлөрү көбөйүп кетти. Эми ишенгендерден көп болуп атат, алдангандар андан көп болуп атат. Баягы кирди чыкты маселеси боюнча жаңыча алдамайлар чыгып баштаптыр. Мага ушу менен бир 2 адам кайрылды. Кирди чыктыга каттайбыз деп акчаларын алдын ала которгузуп алып, үйүңүздөн азыр алып кетебиз деп, ошо ойдон жок дейт. 20%-30%-ын которуңуз, азыр барабыз дейт экен, ошо ойдон жок болуптыр. Ошого туугандар, эгер кимдир бирөөдө кирди чыкты болуп атса, биз сунуштап атпайбызбы? Мына Сүйүн агам деп мен айтып атпайм. Мисалы, дагы башкаларды сунуштап атат. Мисалы, ошол каналдардан, тааныш билиштерден алып кирди чыкты кыла турган болсоңуздар, алар эми алданбайсыздар да. Эми мисалы силер тааныбасаңыздар, ошол сиздерге номерин берген адам же кирип чыгып келген, же болбосо ошолордун тааныштары, же жакын адамдар болуп чыгат. Ошого туугандар, азыр эми ушундай заман болуп атат окшойт. Кирди чыктыга каттайм дегенсен машинанын сүрөтү менен эсте жөнөт, паспортун кошуп көрөйүнчү депчи. Ошого абайлаңыздар туугандар, абайлаңыздар. Документация боюнча алдагандар өтө көбөйүп кетти. Кечээ күнү дос туугандарым менен 8 адам 15 миңден 1 жылга продление кылып берем дегенге ишенип берип, жок болдук, ютубка чыгарып берчи деп жазган эле бирөө. Окшогон случай күнүгө 2-ден 3-төн болуп атат. Бүгүн азыр бир эжебиз чалып ыйлады. Ушун мен 3 жолу бир кыргыз балага кылдырдым эле. Үчөөндө да тең базага кирбептир. Ошол 2 жолу кармаганда ошол бир аз тыйын берип чыгып кеттим эле полициядан дейт. Азыркысында уже 3-сүнө деди, азыр деди 5000 штраф төлөп чыктым кам деди. Азыр Добрынскийге баратам деди. Ошо Добрынскийде кылдырган экен документти. Вообще мындай тапкан акчам ошол көрүнгөн полицейчилер тыйын берип, кой эми департ кылбай иштеп алайын дегенден башкага мындай ашына албай атам деди да. Эжебиз аябай катуу сүйлөдү. Голосун эми ар бир звонокду запись кылып албайт экенбиз. Адамдык бир сыпатыбыз калбай баратат. Чынын айтайын, ошол Москвада ошол алдагандар аябай көбөйдү. Авиабилет алып берем, авиабилет аз жөнөтөм, акчаңарды которгула дегендер андан көп. Кыскасы, эмне дейишти дагы билбеймин. Алдангандар каяка кайрылышыңыздарды да мен айтып бере албай атам. Кудай кааласа ошол 1-2 күн ичинде бир ошол посольстводо иштеген 1-2 тааныштар бар эле, ошолордон расмий түрдө бир жооп алып берейинчи. Сурап өзүмчү эмне кылса болот, ошол алдагандардын үстүнөн заявление жаса болобу? Эми заявление жазгыла деп айтам да, чалгандар заявление жазгыла, пус значит базага кирген эмеспи? Акчаңарды 15 миң, 20 миң алдыбы, кыл бербедиби? Мисалы кылып берем деп да. Заявление жазып койгула депчи. Эми анан алар өзүдүктөр Кыргызда анын эле бир үй бүлөсү бар да, анын эле бул эле анан чын-чынына келгенде фальшивка документ жасатканы сен бергенсиң деп бияктагы адамга да бир иш козгоп бериши мүмкүн да, ачыгычы. Ошого кандай айла табыш керек, кандай бир айла бир ойлош керек. Бир жакшы бир закон чыгарып койсо жакшы болот эле. Ушул именно өз негизи Москвада миллионго жакын жүрүп атабыз, туурабы? Бул алдангандар аябай көбөйүп кетти. Тапкан акчасы ошол толку регистрацияга кетип атат да. Жүргөн жерден базадан чыгып кетет, көрүнгөнгө акча берет. Анан жашаган жериң бул жер эмес экен деп ошо двордо кармаса дагы ага берет. Кыска шарт эткендер шарт этип кетет. Наркы берке деп доставкага келдим же буга келдим, ага келдим. Машина менен жүрөм мен, короче, под Москвада жашайм, ана эле мына эле депчи. Сөздөн жоктор каякта жашайсың дегендер уже болду да, ясно, уже понятно болот. Кыскасы туугандар, алданбаңыздар. Ошондой арам тамак, жеңил ойлуу адамдар жаман көйүп кетти. Эми жолдо бири-бирин алдаган кыргыздарды айтпай эле коеюн. Эми мен ушундай нерсени айтсам эле жаман көрө берет экенсиздер. Сен толук жаман нерсени чыгарасың деп. Анан ушундай болсо эмнени чыгарайын туугандар? Эмнени чыгарайын? Эл бирөө мактап, жакшы кылтат экенсиңер, рахмат деп бирөө жазса, бирөөсү дагы башка нерсе деп жазып чалат да. Элдин иши ошондой экен. Болгон нерсени чыгарып тура беребиз эми Москвада болуп аткан нерселеричи.
Тынч аманда болуңуздар туугандар. Кудай кааласа жакынкы арада мен маалыматтарды силерге айтып берем, билип берем, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот. Бир жол жобосу чечилип калса аябай жакшы болот эле. Өтө татаал болуп кеттим о. Бир 7-8 айдан бери регистрация маселеси. Тынч аманда туруңуздар. Рахмат барыңыздарга туугандарым, ишиңиздерге ийгилик. Тилеген ой максаттарыңыздар жетишиңиздер. Мигрант болуп жүрүү анча-мынча адамдарга эмес экен, чын айтайын, кыйын экен. Бул жакта ошол өзүн эптей албай жүргөндөр дагы бар. Болуп кетип, мындай тың жүргөн кыргыздар бар. Мисалы, бузулуп кеткен кыздарыбыз бар, мисалы да. Мындай жакшы жүргөн, иштен чыгып ишке шашкан кыргыз кыздарды тааныйм мен, мисалы да. Адам ар кандай экенбиз да. Ошого туугандар, көңүлдү чөктүрбөңүздөр. Кудай кааласа, жакшылыкка чечилип калар жакын күндөрү. Рахмат барыңыздарга. Анан кирди чыкты бирөө жарымда болсо, мына мен сунуштап аткан адамдарга чалыңыздар, эгер тааныштарыңыздар жок болсо, до конца чыгып келишет, чыкпай туруп чорныйдан баздан текшерип берет, кенен кесип барып келесиздер. Анан Москвада такси тармагында иштеген бир туугандар, силерге дагы өтө жакшы кабар. Белес таксопаркына подключение болуңуздар. Ким көп адамды ошол паркка подключение кылган болсо, жакшы белектери бар экен, видеорегистратор бар экен, насостору бар экен. Анан эң мисалы 3-4 эле адам кошкон болсоңуздар, насос же видеорегистратор 5-6 миң сомдук ошону утуп алсаңыздар болот экен. Анан айына ким адам көп кошсо, телефондору бар экен, мисалы жума сайын, ай сайын приздери ойнотулуп турат экен. Толук маалыматты ушул номерден алсаңыздар болот. Кыргызбай эл кызматына боло бермекчи туугандар, каналга катталыңыздар. Эл менен эл экенсиң. Сиздер бар, биз бар дегендей. Тынч аман болуңуздар туугандар. Рахмат баарыңыздарга.